Махамат-Али Абдуллаев Араван районунун Чегабат айылынын тургуну. 5 гектар жерде дыйканчылык менен алектенет. Ишти илгерилетүү үчүн техниканын орду чоң деген дыйкан өткөн жылы жеңилдетилген насыянын эсебинен лизингке трактор алган. Учурда жазгы талаа иштерине кам көрүп, техникасын даярдап жаткан учуру. 7 yıl mühünetke. Бул тракторду 7 жылга жеңилдетилген 6% насыя менен алдым. Талаа иштеткенге аябай керек тийип жатат. Азыр майларын карап, даярдап атам. 1 апта аралыгында талаага айдоого чыгат. Өзүмдүн жеримди бүтсөм, элге да кызмат көрсөтөм. Мээнетибиз акталып жатат буюрса. Ал арада дыйкан талааларын өз убагында суу менен камсыз кылуу райондук суу чарба башкармалыгынын башкы милдети. Маселен, Кара Коргон каналы 60 жылдан бери дээрлик тазалана элек болчу. Суунун жоготуусу 20-30%га жакындап калган. Мындан улам сугат малына чейин тазалоо менен бирге эле бетондоо иштери да жүрүүдө. Ал эми район боюнча 11 канал жана 3 насостук станция болсо, алардын баары сугатка даярдалууда. К3 деген каналыбыз бар. Южный Ферганский каналдан су алабыз. Ал жерде дагы 73 метр жерине башкы жагына бетондоо бүткөнбүз. Андан тышкары 10,5 километр мех тазалоо каралган. Механикалык күч менен тазалоо. Анан дагы азыр 6,1 километрин тазалап койдук. Калган мына март ичи бардык каналдарды тазалап, калыбына келтирип, элге суу бергенге даяр болобуз. Райондо 19.000 гектарга жакын айдоо жер бар. Анын 15.679 гектары суу баскан аянттар болсо, калганы кайрак жер. Аны менен катар кунарсыз жерлерди кайра калыбына келтирүү максатында Айыл чарба министрлиги тарабынан үрөн берилип, жайыттарга себилген. Барды бизде кунарсыз жайыт боюнча 230 гектар деп пландаштырганбыз. Анын ичинде азыр 15 гектарга кунарсыз жайыттарда деградацияга учураган кайрак жайытыбызга 143 кило ошол Айыл чарба министрден келген үрөндөр сепкенбиз күздө. Азыркы убакта да ошо экспертти күтүп атабыз. Келсе анда ошо кунарсыз жайыттарга эгип, коргоп, келечекте ошо кунарсыз жайыттарга деградациянын алдын алуу боюнча үрөндөрдү өстүрүп, өзүбүздө көбөйтүп алып туруп, анан кайда ушу алдын ала иш-чараларды колдонобуз. Аравандын климаты салыштырмалуу жылуу болгондуктан мындагы дыйкандар талаачылыкка эрте киришет. Алды ушул тапта картошканын эрте бышчу сортторун тигип үлгүрүшкөн. Ал эми ошол булсу боюнча ирригация тутумун жакшыртууга быйыл 127 миллион сом бюджеттен каралган. Айымкан Исралы кызы, Муслим Ахметжанов, Ала Той 24, Ош.